Бир нече ратификациялык мыйзам долбоорлорду талкуулап атасыздар. Анан сиз ушу процедуралык маселелерде айтып атасыз, ушу жагдайдан пайдаланып, Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында унаалар көп кезекке туруп калбады, 3000 сомдон алып шылуундар ушул жерде пайда көрүп атат деп айтып атасыз. Бул маалымат сизге каяктан келди, каяктан түштү, мунун чындыгы канчалык экен? Эгер чын болсо, кандай чара көрүлүш керек деп ойлойсуз? Эми ишеничтүү булактар кайра зынарлап, кайра текшертим. Билесизби, ушундай жагдайлардан баягы пайдаланып калгандар көп да. Муну кощунство деп которушчу. Бул адам кыла турган нерсе эмес да. Орозонун күнү болсо, анан мен ойлонуп турганым ошо жердеги шылуундарбы же ушу бийлик өкүлдөрү аралашканбы жөн эле айтылбайт да. Адамдар ойлоп таппайт. Болгондо да ушул күндөрү биздин мекендештер ошо Казакстанга өткөндөр. Ошон үчүн мындай нерсени айтып элдин үнүн жеткизип коюш керек. Эми мен ишенем, азыр протокол тапшырма кетти. Керекпи катта жөнөтөлү, контролдойду буга өтө катуу мамиле кылыш керек. Бул мындай караганда жөнөкөй эле каракчылык да. Анан Казакстан чек араны ачпай атат деп канча случай кылдык. Чек араны ачкандан кийин кылган ушул болсун. Кыргыз тарапта пробка көп, ар жакта азыраак деп атпайбы. Муну дагы тиешелүү структуралар текшерип, чара көрүш керек. Ошол жерде чек арачылар бар дегенде, бизде милиция деген бар да. Анан ушулар ушул нерсени кандай билбейт же көз жумдулук мамиле кылып атабы? Эгер билбей калса жакшы. Сарылашып кеткен болсо анда өлкөбүздүн эле шору. Ошон үчүн мен Дорамбек Садырбаевдин сөзүн айтпадымбы? Кайран кыргызым ай, өзүңдүн зөөкүр уулдарыңды, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңды кечир депчи. Мындай караганда биз негизи проблеманы тыштан издебей деле коюшубуз керек экен. Ичиңди оңдосоң сыртың оңолот деген сөз чын эле болуп атат да. Азыркы саясатта деле, геосаясатта деле. Марлен Абдрахманович бүгүн жыйында күн тартибинде ушу ЭЭПке байланыштуу бир нече мыйзам долбоорлорду карап, анан Кыргызстан, Казакстан, чек арасындагы маселени дагы бир катар депутаттар козгоп өттү. Ошол эле оор жүк ташыган унаалар кезекке күтүп калып атат депчи. Биз деген эми ушул ЭЭПтин алкагында мындай товарды эркин жүгүртүү деген бизде келишимдер бар болчу да. Анан эмнеге ушундай шарттар түзүлүп атат? Туура маселе белгилеп атасыз. Анткени биз ЭЭПке кирердин астында бизге бирден бир себебин ушуну айтып келишкен. Ушул өлкөлөрдүн астында эч кандай текшерүү болбойт. Ушул өлкөлөрдүн алкалыгында соода саттык түз жүрөт депчи. Бирок тилекке каршы азыр биз көрүп атабыз, ушул биздин машинелерибиз, товарларыбыз өтпөй, ошол жерде 400дөн 500гө чейин машина жетип калып атат. Бул өтө орчундуу маселе. Бул ошол келишимге түздөн түз карама каршы келип аткан пункттардын бири да. Биз сөзсүз түрдө бул маселени өтө катуу көтөрүшүбүз керек. Бул керек болсо, ушинтип отурган болсо анда бизге бул ЭЭПтин эмне кереги бар деген маселени да козгошубуз керек. Андан сырткары ушул ЭЭПтин алкагында биздин ошол жакта 2 министрибиз бар. Ал жерден өзүнүн жанагындай комиссиясы бар, жана соту бар. Керек болсо ошо комиссия сотуна чейин барганга чейин биз барышыбыз керек да. Буну токтотпосок болбойт. Анткени биз анда келгиле анда ошол ЭЭПтин алкагында бул пунктты алып эле коелу анда анысы жок эле өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө эле. Барбы? Аны бардык тараптар түз жана толук аткарыш керек деп эсептейм да. Биз бирден бир ушул өзүбүздүн товардын чыгарып аткан дагы бир себеби бар. Аны биз баары эле түшүнүп турабыз. Бул Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы Кытайдан келаткан жүктү талашуу болуп атат. Мына ошолор биз аркылуу кармап койсо, Кыргызстан аркылуу өткөн бул проблема экен дейт дагы. Проблемасы жок, Казакстан менен өткөнгө жол түзүлүп атат да. Булар ошондой мындай хитрый ход деп коебуз, болсо туура эмес ходдордун биринин алкагында ушундай болуп атат да. Анда эсиңизде болуш керек, биз ошол жайкы убактарда сууну бекитип койчук. Биз керек болсо ошондой шарттарга барышыбыз керек. Биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн суверендик мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн күчүбүздү дагы көрсөтпөй болсок, бул жылдан жылга көтөрүлүп келаткан туура эмес нерсе болуп атат. Казак тарап өзү кандай жүйө келтирип атат ошо кармаган себебинчи? Эми силер контрабанда ташып атасыңар деп эң эле биринчи немеси ошол болуп атат. Силер баягы единый ставка, таможенный единый ставка болгондо силер аны кармалбай атасыңар. Силер аны мисалы жанагы тканьга 0,4% менен берилет да, жанагындай пошлиналарчы, ошолорду силер тканьдын ордуна башка жазып коюп атасыңар. Же тескерисинче кымбат турган ставканы, таможенный ставканы арзандатыш үчүн товардын наименованиясын, атын өзгөртүп атасыңар деген бизге доомат коюлуп атат да. Бирок ал дооматтын баарын четке кагылып атат.
карап көрсө андай нерсе жок, бирок эми анча мынча болуп калып атат, бирок эми ал баардыгын текшергенге биз толугу менен мүмкүнчүлүгүбүз жок да эми ал ушул биздин ушул жарандардын же болбосо ишкерлердин кылып аткан иши болуп атат да. Негизинен 99% эле бул өз ишмердүүлүгүн түз алып бараткан эле жакшынакай эле биздин ушул жарандарыбыз жана компаниялар да. Бизде Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон ээпти ошо министрлерибиз бар да. Алардын ишине кандай баа берет элеңиз? Сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай атабы? Эми аны мына мен эле эмес, трибунадан дагы бир эки айтып атат. Мен билем ал жерде маселе көтөрүлүп атат, бирок аны ачык айкын катуураак билгизип, катуураак айтып, катуураак иштеш керек деп чакырып кетет элем. Туура кимиси кандай иштеп атканын айтыш кыйын болуп атат, бирок ошол эле учурда жыйынтыгы болбой атканын бул аларга берген биздин баабыз болуп атат да. Ошол мен айткан өзүнчө комиссия бар. Комиссияга батыраак чыгарып, бизге маалым берип, мына Кыргызстан комиссияга киргизди бул маселени. Бул маселени Кыргызстан көтөрүп атат ушул комиссияда, же болбосо соту бар. Сотуна берип атат дегенге маселелерди көтөргөндө мүмкүн биз дагы бул жерден биздин жанагы тияктагы отурган эки министрибиз жана ошол жерде көптөгөн департаменттер бар. Ошонун ишкерлери иштеп атыптыр деген дагы бизде мүмкүн жакшы ой пайда болор беле деген жана аларга айтып кетмекчимин, сөзсүз түрдө ошол жумушту аткарыш керек. Мына бүгүн өзүңүз жыйында белгилеп өткөндөй, Жайыт комитети деген коомдук уюм бар эмеспи биздечи? Буга деген ушу айылдагы аймактын эли нааразылык билдирип атат деп атасыз. Элдер жайлоого көчө албай атыптыр. Негизи маселе каякта, кайсыл жакта, эмне болуп атат? Ушу боюнча кеңирээк токтолсоңуз. Мага мына жакын эле ушу айылдагы малчылар байланышка чыгышып айтышып атат, мынакей илгери дейт, жайлоо, анан кийин жаз-тоо, кыш-тоо деген болчу дейт. Жайыттарды биз эзе алдырчык дейт. Азыр болсо мынакей дейт, акыркы биз Жайыт комитети деген уюм түзүлгөндөн баштап биз алыскы жайлоолорго жете албай калып атабыз дейт. Анткени алыскы жайлоолордо каты жааган жамгырдан жолдордун баарын кыян алып кеткен дейт, сел алып кеткен дейт, көпүрөлөрдү суу алып кеткен дейт. Жайыт комитети ошолордун баарына жаза бербей бизге баягы мындай бир шарт түзүп бере албай жатат дейт. Анан эми булар айтышып атат, ушу лучше дейт, Жайыт комитетин жоюп эле айыл өкмөттүн балансына берип койсо дейт. Ошол айыл өкмөт өзүнө тиешелүү тоолорду, жайлоолорун, кыш-тоолорун, жаз-тоолорун, жолдорун өздөрүнүн баарын жакшы билет дейт. Бизге жакшы шарт түзүп бермек дейт. Биринчиден, экинчиден ошол эле кайра малдын санынан түшкөн акча барга беришет экен тыйын. Ошол айыл өкмөткө финансылык булак болуп айыл өкмөттүн бир топ иштерине жарап кетмек деп ошону айтышып атат да. Мен ошол боюнча да бүгүн Азыр ошо сиз айтып аткан акча деген Жайыт комитетине келип түшөт да. Анан ошол акча эмне үчүн мындай максаттуу колдонулбай, ушу элге, кайра эле ошол малчыларга, чарбагерлерге шарт түзүлбөй атат. Ал акча каяка кетип атат анда? мен ошол боюнча да сурадым. Алардан эси малчылардан акча алып атса, малдын жанына акча алып атса, ал эмне себептен мисалы силерге толук кандуу шарт түзүп бербей атсам, шарт түзүп берет дейт, бирок баягы толук кандуу эмес дейт. Жолдорду баягы алыскы жайлоолорго жетпегендиктен алыскы жайлоолор калып атат дейт. Булар бир жыл районго келип отчет берип коет дейт. Биздин кээде айыл өкмөттөргө да отчет бербейт дейт. Коомдук уюм экенде эч кандай чара колдоно албайт экенбиз дейт. Аида Изакбековна, бүгүн жыйында сиз ушу балдар темасын козгоп атасыз. Бул Кыргызстандагы эң бир олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Ошол эле мигранттардын балдары канча жабыркап атат, бала бакча, мектепке бара албай канча балдар жүрөт. Ушул маселеге көңүл буруп атасыз. Анан кандай чечилүү жолдорун көрөсүз? Эмне кылыш керек? Кандай сунуштарыңыз бар? Саламатсыздарбы? Ооба, бүгүн өзүңүздөр көргөндөй ошо чоң трибунада балдардын көйгөйлөрүн көтөргөнгө туура келди. Буга дагы түрткү болгондун себеби жакын арада эле Кактус медиада алар да жарыялашты, жанагы ата энелер кайрылышты, балдары айтабыз го биз дети с ограниченными возможностями здоровья деген. Ошол да бир чоң түрткү болду. Анан статистика негизинде карасак, көбүнчө балдарыбыз подвергаются насилию, это в основном это дети мигрантов. Вот. И я сегодня подняла эти два вопроса. Я думаю, что вот можно решить путем создания новых реабилитационных центров. А насчет детей мигрантов, это вот я сегодня тоже как одно из решений проблем предложила создать электронную базу для выезжающих родителей.